Örneğinde eski alıp el jurtun kelip atat beyit başına. Салтка айланып, жыл сайын уюштурулуучу Өрүкзар поэзия кечеси быйыл 32-чи ирет өтүп жатат. Иш-чара 17 апрель акын Курбаналы Сабыровдун 80 жылдык юбилейине карата Лейлек районунда өткөрүлүүдө. Поэзия кечесине Бишкек, Ош шаарларынан жана Жалал Абад облусунан эл акын Акбар Рыскулов баштаган жоон топ акындар катышты. Мындан тышкары Өзбекстандан да акындар келишкен. Ошондой эле жергиликтүү акын жазуучулар, бийлик өкүлдөрү жана акындын жакындары катышты. Поэзия кечесинде алгач маркум Курбаналы Сабыровдун бейтине гүл коюлуп, акындын арбагына багышталып Куран окулду. Андан соң коноктор Коргон айылындагы акындын атын алып жүргөн мектеп менен таанышып, музейин көрүп чыкты. 1992-жылы айылдагы орто мектепке Курбаналы Сабыровдун ысмы берилип, өздүк музей ачылган. Мында акындын колдонгон китептери, кийимдери жана архивдик сүрөттөрү бар. Жыл сайын туулган күнүнө карата аталган билим уяда түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, окуучулар Сабыровдун өмүр таржамалы менен таанышып турат. Кейинки муундарга агайыбыздын Курбаналы Сабыровдун жашап өткөн өмүрүн унутта калтырбай дайыма эскерип туруу максатында ушул музейди ачканбыз. Бул музейде негизинен ушул Сабыровдун өздүк буюмдары, китептери, баягы өмүр баяны тууралуу маалыматтар толугу менен камтылган. Ар 15 күндө дайыма эшик ачык. Окуучулар ушу класс жетекчиси менен кирип, толугу менен маалымат алып турушат. Курбаналы Сабыров Лейлектен чыккан эң алгачкы кесипкөй акындардын бири. Ал алгачкы китептеринде Өрүкзар аймагын, Лейлек жергесин, андагы Козу Баглаң дарыясынын кайталангыс коозугун жазып калтырган. Туулуп өскөн айылынын таасири элинен алган таалим-тарбиясын ыргайлантып, жүрөгүнөн сыдырып чыгарган. Акындын Козу Баглаң, Нурбулак, Өрүкзар жана башка бир катар автордук китептери белгилүү. Курбаналы Сабыров Козу Баглаң дарыясынын боюнда Лейлек жергесинде өсүп чоңоюп, Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүп келгенден кийин кайра ушул жерде мектепте мугалим болуп иштеп жүрүп, андан кийин Баткен райондук Кызыл Туу гезитинде, андан ары Оштогу радио теле көрсөтүүсүндө, кийин Бишкектеги Кыргыз совет энциклопедиясында, Кыргызстан басмаканасында котормо бөлүмүндө иштеп жүргөн. Мен ал киши менен көп жыл бирге жаш акындардын республикалык фестивалдарында, жыйындарда бирге болуп, бирге бир топ күндөрдү бирге өткөргөнбүз. Ал киши ушунчалык жөнөкөй, жаш баладай баяу, адамга ишенген, көңүлү гүлдөй назик, өзүн ушу жашынакай алып жүргөн акын болчу. Курбаналы Сабыровду эскерүү иш-чарасы андан ары акындын кичи мекени Тогуз Булак айылында уланды. Анда акындын замандаштары, жакындары жана шакирттери эскерип, анын кесипкөйлүгүн, адамдык бийик сапаттарын айтып өттү. Курбаналы Сабыров Лейлекте эле эмес, биздин тоолордун ичинде эле эмес, андан тышкары аймактарга дагы белгилүү болду деп ойлойм. Тилекке каршы өмүрү кыска болуп калды. Эми жаңы которулуп, орусча китептер чыгып, башка элдерге таанылар кезде кайтыш болуп кетти. Мен ошо кабарды угуп, абдан кайгырып, экөөбүз кошуна болчубуз. Үйүнө чуркап кирсем эле, ошо Лейлек алып кетишиптир. Анан ошо күтүүсүз саптар келди да ыр жаздым. Күчөп турса тоолордун бурганагы, каяк учат Лейлектин турналары. Айтсаңчы Курбаналы деп издеп калдым. Ошентип жүрчүмүн. Бүгүн ошол Курбаналы тирилгендей болуп, канча жылдар өтсө дагы. Анткени анын балдарын көрүп атам, анын агайын туугандарын көрүп атам, замандаштарын чогуу жүргөн киши жөнүндө эң жакшы ойдогу адамдарды көрүп атам. Атам 39 жашта кайтыш болгон. Мен анда 6-класста элем да. Анан бирок ошо жаш болсом дагы бир аз атамдын баскан турганын, жүргөндөрүн ошо чогуу бир аз жашап калдым. Мээрбан, ушу балакөй, ушундай характерлер бар эле да. Бизди балдарыны ушунчалык эркелетип, көбүнчө ушу балам, козум деп ушундай
мээримин төгүп бизге мамиле кылат эле. Жарым түндө дагы кээде уктабай, ошо көп мен түнү ойгонуп кетип, жарым түндө ойгонуп кетсем, ошо байкап калат эле. Атам ошо ырларын жазып, ошо жарым түнгө чейин кээде отуруп калгандарын байкайт элем да. Лейлек районунда поэзия кечеси жыл сайын Курбаналы Сабыровдун туулган күнүнө карата уюштурулуп келет. Ыр майрамдын негиздөөчүсү Абдилат Тоуров ишчара элге руханий азык берип, келечекте кесипкөй акын жазуучулардын чыгуусуна өбөлгө болоорун билдирди. 1991-жылы Курбаналы аганын 49 жыл мүшел жылында мен өзүмчө ойлондум. Анткени биз Курбаналы аганы окуп, ага суктанып өскөн жаштарбыз. Ал кишинин ырлары дагы өзүнүн жүрүш турушундай адамды суктаналык бир кайталангыс ойлорду, кайталангыс философиялык, поэтикалык бир жаңылыктары менен бизге жүрөгүбүзгө жетип турат да. Бул ыр майрам биздин бүткүл ушул өзүбүздүн аймактын эле эмес, Кыргыз элинин жарандарыны адеп ахлакка, аруулукка, чынчылдыкка, тазалыкка, назиктикке үндөгөн, өзүнүн эң бир чоң достукка үндөгөн девизи бар. Жайы, кышы. Адабий кеченин жүрүшүндө Өрүкзардан агып чыккан Нурбулак аттуу кароо сынагы уюштурулду. Ага орто мектептин окуучулары катышып, автордун обондуу ырларын аткарып, көркөм окуп, арноо ырларын жазып, Өрүкзар жана Курбаналы деген темада сүрөт тартышты. Мен бүгүн Курбаналы Сабыровдун 80 жылдыгына карата көркөм окуу сынагына катышып атам. Нөшөр төгүп жаткан жаздын түнүндө, жылдыз болуп жаагым келет түшүңдө. Анда жаным карабасыман тарапты, бул кандайча шумдугуш деп түшүнбө. Мунун сырын жалгыз гана мен билем, сени дайым мен ушинтип желгирем. Жалынымды күндө күйүп күч алган, кантип гана, кантип жаным жеткирем. Биз Курбаналы Сабыров менен сыймыктанабыз. Анын ушундай бир көптөгөн чыгармалары легендар болуп калып кеткен. Дагы деле өчпөйт. Ошого арналган биздин жеке бир сапырымды окуп койсом. Таштан куюп жасаганбы бооруңду, жан дүйнөңдүн таңыркатат сонуну. Суранамын таштап кетчик магада, акын деген сиз ооруган ооруну. Ыр майрамда мындан сырткары жаш калемгерлерден тартып акын жазуучулар Сабыровдун калемине таандык ырларын укушту. Белгилей кетсек, поэзия кечеси бүгүн да Разаков шаарында уланды. Миңгүл Көчөрова, Куштарбек Абдикаруу, Алтын бешик жаңылыктары.